Тебе говорят, из какой группы? 22К? Ты в курсе, что ли, уже? Так тебе 18 лет есть уже? Так можно с тобой что угодно уже делать, получается. А как Волос был Гелесо Гайра, ты включил и пишет, это она сделала. Что? Что? Она сделала. Что сделала? Что сделала? Ну, выложила вот это. Вы развелитесь? А? Тебе... Считал, что это недопустимо. Да, за неправильно. Дал ушул ролик университеттеги окутуучу мугалимдерге жана директорлорго, ошондой эле зам декандарга сабак болуш үчүн албетте бир дана лайк басып, жана бул видеороликти таратып кетиңиздер. 18десиңби? Демек каалаганымды кыла берсем болот экен да, студентке зам декан тийишкен. Бүгүн Бишкек гуманитардык университетинин чыгыштануу жана эл аралык мамилелер факультетинин студенти, декандын орун басары КТИнин жүрүм-турумуна арызданды. Анын айтымында зам декан ары бери өткөн элди көз келбей, студент кыздарга тийишет. Студент кыздарды кемсинтип, кыйкырып, урой мамиле кылуу ал үчүн кадыр эсе көрүнүшкө айланган. Кээде кол көтөргөнгө чейин барат. Мисалы мени жини менен түртүп салган. Анын атына арыздануулар көп эле болот. Биринчи курстагы студенттин окуясы дале университеттегилердин эсинде. Ал арызданууга аракет кылган, бирок эч нерсе өзгөргөн эмес. Кийин замдекан аудиториядагы студенттердин көзүнчө бул аракетти сессиясына таасирин тийгизет деп айткан деп бүгүнүн студенти айтып берди. Видеодо көрүнүп тургандай декандын орун басары белгисиз кызга 18 жаштасыңбы, демек сен менен каалаганымды жасасам болот экен да деп кыйкырганын даана угууга болот. Кийинчерээк окуяга күбө болгондордун бири факультеттин деканы Таласбек Машраповго кайрылган. Декан мындай жүрүм туура эмес экенине кошулуп, бирок зам деканга алгачкы жолу арыздануу болуп жатканын белгилеген дейт күбө. Коридордо кетип баратып, алдынан чыккан декан Таласбек Машраповго этият болуңуз. Бул келесо кайра телефон иштетип алды. Муну ушул чыгарган десе, Машрапов анда өзүңөр чечишип алгыла деп жооп берип кетип калат. Декандын орун басары дароо студенттин колунан телефон жулуп алат. Видеодогу кыз апасы менен деканатка келип, бул боюнча кандай чара көрүлө тургандыгын Таласбек Машраповдон сурап, эч кандай жооп ала алган эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Жогорку кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу округтан бара жаткан Дастан Бекешевдин талапкерлиги боюнча чечим кабыл алды. Буга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлү Бекешев жазык кодексинин 194-беренесинде каралган шайлоону же референдумдарды өткөрүүдө каражатты мыйзамсыз пайдалануу боюнча шайлоо мыйзамын бузганын, 18 жашка чейинки курактагы өспүрүмдөр талапкердин үгүт иштерин жүргүзгөнүн айтып чыккан. Бекешев мындай айыптоолорду четке каккан. Жыйындын соңунда БШК мүчөлөрү 3 пунктудан турган токтом кабыл алышкан. Алар УКМКнын маалыматын эске алуу, Жоруктар кодексинин 44-беренеси, үгүт иштерин жүргүзүүнүн шарттарын бузуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн жоопкерчилигин кароо, талапкерге штабында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.